фасолдор кирип, лопатка менен аралашып, бүгүнкү күндө бизге көп көйгөй жаратып атат, туурабы? Нирвана азыр алынбай атат, көп жерде өтпөй калып атат, маселе болуп атат, белки хелла дагы жакшы болбой атат. Ошо менен жакшы лопатканын өзүнүн биз эң биринчи сортун таба албай атабыз чындыгында. Биз көп ушул фасоль кабыл алган пункттар менен, андан сырткары чоң кооперативдер менен иштешип Турциядан бери издеп атабыз, бирок именно ошону таба албай атабыз. Анан биз ойлондук, келгиле анда ушул бир завод куруп берели область аймагына. Перерабатывающий фасольду, алманы, кара өрүктү, помидорду, перецти, анан немени, сафлерду кайра иштетүүчү завод болот. Ал жерде мына көрүп атасыңар, биз куруучу компанияларга талап коюп атабыз. Ал жерде жөн эле перерабатывающий завод эмес, бизге шоковый заморозка, анан чоң холодильный установкалар да коюп бергиле депчи. Буюрса бул боюнча дагы иш жүрүп атат. Кече жакында мына ким Айыл чарба министри Бактыгер Эргешевич келгенде бул маселени талкуулап кеңештик. Азыр бир канча компания бар, может быть, агрохолдинг аркылуу кандай кылып иш кылып буну дагы кийинки жылы аягына чейин ишке ашырабыз. Бирок бул жерде бир маселе бар да. Бул долбоорго 320 миллион сом караганбыз. Анан негизинен Манас районуна чек арага жакын салмакпыз. Чек арага жакын жана жер каралган, 15 гектар жер бөлүнгөн. Бирок бүгүнкү күндө ал пландан кайра кайтып атабыз да. Себеби дегенде ошол чек арага жакын жерде атлак салгылашуусунун дагы орду жайгашкан экен. Кече мына бир 5 күн болду. Маданият министри иш сапар менен келип кетти Талас областына. Ошол жактан жанагы атлакка да барып биз көрдүк ордунда. Анан алар айтып атышат, бул атлак салгылашуусу, Талас салгылашуусу бул дүйнөсүнүн тарыхында орун калтырган эң чоң 10 согуштун бирине кирет. Тетиги дүйнөсүнүн чоң музейлеринде Талас салгылашуусу деп жазылып турат. Азыркы күндө биз бул комплексти жакшынакай кылып салбасак, мына Тараз, Жамбыл областы бүгүнкү күндө аракет кылып атат. Өздөрүнүн зеленый рынокты көчүрүп, ошол жерде археологический раскопка иштер жүрүп атыптыр да. Анан биз дагы ошол маселени кичине тездетишибиз керек деген маселеге токтолдук. Маданият министри атлак мемориал комплексин кура турган болду. Биз аларга 184 гектар жерди бөлүп беребиз деп макулдаштык. Бирок ал жерге завод түйүнө курбагыла деп атат. Алардын талабы себеби комплекстин немесин жоготуп коесуңар депчи, маанисин кетирип коесуңар. Анын тегереги жакшынакай жакшылыкча жемиштер болуш керек. Комплексти биз жакшынакай кылып, дүйнөсүнүн туристтери келгенде кылып жакшы кылып жасап беребиз. Ошо менен бул комплексти биз азыр ойлонуп атабыз, же Кызыл Адырдын тегерегине, ушул тегеректерде бир баягы ыңгайлуу болгондой кылып. Потому что дыйкандар Бакаятада дагы бар, дыйкандар Айтматов районунда да бар, дыйкандар Талас районунда да бар, дыйкандар Манас районунда дагы бар. Анан көбүнчө биз экспорт менен алектенгенден кийин ушу жолго дагы туура болот экен. Андан нары алып кеткенге кааласа, мисалы үчүн Кудай буйрса, мына билесиңер, Талас-Тараз Сусамыр жолунда курулушу башталды. Азыр биз Кичи Капкадан баштадык буйрса. Быйыл 50 километр курабыз. Аны эми азыр айтып берем. Кааласа Кичи Капка аркылуу, кааласа Чоң Капка аркылуу алып кеткенде мындай ыңгайлуу кылып коюп берели деп атабыз да. Баягы бул жерге келип өзүңөрдүн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ордунда сактаса да болот. Кааласа ошол жерге шоковый заморозка кылып коюп, бизде проблема болуп атпайбы? Мисалы үчүн перецти өстүрөбүз, аны деген шоковый заморозка кыла албайбыз да. А экспорт кылыш үчүн ошо шоковый заморозкасында биз шарттарды түзүп берели деп атабыз. Буюрса бул завод курулгандан кийин биздин айыл чарба багытында жакшы эле жылыштарыбыз болот.